Мой братик Асан уулу Кутман 2004-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда Москва шаарында аябай чоң вид мошенничество кабыл алынып, азыр уже ИВС 7де жаткан учуру. Бизден мен чыгып атканымдын себеби аудиторияма биз азыр жолун билбей атабыз. Даже бизге көп адвокаттар биздин ишибизди алып баргандан да коркуп жатат. Посольстводон эч бир жардамы жок болуп атат. Биз уже аякта ночуем канчалык деген заявлениялар уже бизге жазылган, ал жака карабай дагы жатышат. Мен азырынча өзүмдүн эле аудиторияма обращение кылгым келип атат, чтобы хотя бы билген адамдар болсо, каяка обращение кылыш керек, каяка эмне кылыш керек, бизде связибиз да жок, бул жактагы министерстводон, судтан каяка барышыбыз керек экенин да билбегендиктен мен азыр өзүмдүн аудиторияма чыгып атам. Ситуация мындай болгон. Бир ай мурун менин братишкам, менин двоюродной братишкам болот, аталаш братишкам, бирок биз кичинекей кезде чогуу өскөнбүз. Өзүнүн мамасы жок, бизди чоң энем баккан, чоң энем азыр 90го чыгып калган учуру. Бир ай мурун алга госуслугадан бирөө чалып, сенин регистрацияңбы, страховкаңбы, менин угушум боюнча регистрацияң госуслуга закрепленный болбой калган, закрепить этиш керек деген дагы айткан. Сенде эки вариант бар: Сахарага барып келесиң же Москвада бир жерде офисте келип регистрация кыласың деген. Анан ал, конечно же, выбрал регистрацию именно Мемеде, Москвада. Анан ему сказали подойти прям срочно, так как он находился на работе, он не смог подойти срочно.